ыргызчасына болгон алгачкы суроосу саясаттануучу Марат Казакбаевдин өлүмүнө байланыштуу эле. Ташиев Равшан Жээнбеков туура эмес билдирүү таратканын белгилеп, Казакбаевге дарыгерлер бир канча текшерүү жүргүзүп, тиешелүү дарылар менен камсыздалып турганын айтты. Казакбаев стационардык дарылануу учурунда улуттук госпиталдын кардиологунун текшерүүсүнөн өткөн. Ал туугандарынын жактоочусунун кайрылуусу менен 27 апрелден 19 майга чейин ооруканада болгон. Ал тийиштүү дарыланууну алган. Биз кимдин тууганы же жактоочусу ушинтип кайрылса, эч качан баш тартпайбыз, дароо ооруканага жөнөтөбүз. Равшан Жээнбековдун далилсиз маалыматтарында кылмыш жөнүндө билип туруп, жалган билдирүү беренесиндеги белгилер байкалат. Ошол эле учурда Казакбаевдин күтүүсүз өлүмүн өзүнүн саясий максаттарына пайдаланууну көздөп жатат деп айтууга негиз берет. Марат Казакбаев Ташиев атайын кызматка келе электе 2019 жылы УКМКнын көзүнө илинип, мамлекетке чыккынчылык беренеси менен сотко чейинки өндүрүш башталган. Төгүндөлгүс далилдердин негизинде Марат Казакбаев былтыр апрель айында УКМКга чакырылган.